Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу мекендештерим, урматтуу устазым Чубак Ажы Дамулла, урматтуу устаздар, урматтуу коноктор, баарыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Эгер Абдушукур Ажы Кыргызстандын баласы болсо, Чубак Ажы Дамулла Советтер Союзунун эмес, бүгүнкүдөй эсенги мамлекеттер болуп калды. Ошол мамлекеттердин ардактуу баласы, биз сыймыктаган устазыбыз, биздин айыл өкмөтүбүзгө, биздин туугандардын арасына кош келдиңиз. Жараткан Аллах Табарага дайым иманга, исламга кызмат кылып жүрүүдү Аллах насип этсин. Аллахым сизди, сиздин пикирдештерди, сиз менен бирге кызмат кылган инсандарды Аллахым жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын. Дайым иманга, исламга, Куранга кызмат кылууду баарыбызга насип этсин. Ажекебиз баарыбыздын баш үстүбүздө, устазыбыз баарыбыздын жетекчибиз, расмий дагы жетекчибиз, алдындар кеңешинин төрагасы, расмий эмес дагы жетекчибиз. Бул кишинин макамы бир кызматка байланбай турган өзүнүн аты бар, Ажеке деген. Анан Ажекебиз бизге буйрук бергенде биз аткарганга милдеттүү болобуз. Биз кызматчыбыз, жанында кызмат болуп, ушу таратка суу жылытып жүрөбүз. Эми мен да сиздердин катарыңыздарда biz Kırgızstan el emes, Orta Aziya bardıq musulmanlar sıymıqtangан устазыбыз Чубак Ажы Дамуллага söz bersek, хитамуху миск дейт. Акыры өтө мисктей жыпар жыттуу, жакшы сөздөрү менен, жакшы насааттар менен могу жерде суроолор толуп кетиптир. Буларга өз жооп берип, мен көбүрөөк сүйлөйүн дедим эле, мынча кагаз турганда мүмкүнчүлүк бербесек, силер таарынып каласыңар, биздин суроолор бар эле, жооп ала албай калдык деп. Анда сөз устазыбыз Чубак Дамуллада. Ажекебиз бүгүн Алайга мешит ачканы барып, кече базар коргонго барып, анан ошол жолдо жанагыдай көчкүлөр болгон себептен сабакка жетишип келбей калды. Ошон үчүн мен силерди алаксып турганы келдим. Кичине эле алак атайын келгенде бир кур кетпесин деп, анан сабакта Ажекем өзү келе иншалла улантат. Урматтуу жамаат, Чубак Ажым бизди устазындай деди. Албетте баарыбызга устаз болгон. Мен көп хутба башкаларында мындай ишарат кылып жүрөм. Кудайыма шүгүр биздин Кыргызстан эмес, Орта Азияда сыймыктана турган, Кудайыма шүгүр бизде ушундай алымдар бар. Алымдарды сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Чубак Ажы, Аллах Табарга ишиңизге ийгилик берсин, ийгилигиңизге Аллах Таала илим кошсун. Дайым элиңизге, жериңизге ушундай кызмат кылып жүрүүнү насип этсин. Ошон үчүн арматтуу бир туугандар, бүгүн биздин сөзүбүз Абдушукур Ажынын сабагы бирок ал киши Кара Көл шаарында атайын бир чоң жамаат чакыргандан ошол жака кетип, анан ошол кишинин ордун жоктотпой туруу үчүн келдик. Илгертен аталар жана уулду болгондо баластарды камчы коёт экен, эмне камчыга сап болуп, камчы малып турсун деп, ошон үчүн биз дагы ошол Ажекенин ордун жоктотпой турганга жарап атканыбызга өзүбүздү кыйла бактылуу сезебиз. Эр жигиттик кылып, жүрөгүңө колуңду коюп айта аласыңбы? Паланчы, мисалы Чубак Ажыбыз Кыргызстандагы эң билимдүү устаздар. Орта Азиядагы эң бир илимдин желеги болгон, биз сыймыктандырган алым деп. Абдушукур Ажы биздин номер адым, билесиңер баарыңар. Сүйлөшпөй жандайыбыз жок бизде. Бардыгыбыздын бензин тезде түгөнүп калат, кыз тетип эле 5 мүнөт, аныкы түгөнбөйт. Адам оюн калыш керек, эмне дедиңер туугандарым? Кантип сөз табат билбейм мен. Азыр эми biraz жарым саат мүнөт эмес суроо жооп бермек кылалы. Негизинде мен Кыргызстанда болсо эч качан жооп бербейм. Себеп Мадина Мунавварада имам Малик деген өткөн. 4 мазхабтын эң улуу башчысы Аксакал Абу Ханифа. Хижраттын 80-жылы төрөлгөн. Пайгамбар өткөндөн кийин 70 жылдан кийин туулган. Бу Иракта туулган киши. 93-жылы пайгамбар өткөндөн кийин 83 жылдан кийин Мадина Мунавварада имам Малик төрөлгөн. İmam Malik Madina'nın imamı oldu. Madina'da bir makal var. La yufta vel imam Malik fil Madina. İmam Malik Madina'da bar kezde hiç kim fatva berүүгө, суроолорго жооп берүүгө акы жок дейт. Ben Kırgızistan'da şunday prinsip olduğunu La yufta ve Şeyh Çubak fi Kırgızistan. Kırgızistan'da Şeyh Çubak vardı. Ben suroolorgo жооп бербейм. Ördök jokta çulluk deydi. Ben de Çubak alıp yok. Kendi suroolorgo жооп berişim. Чубак Ажы баарыбыз устазыбыз, Аллах Табарак ва Таала дайым жаман сөз, жаман көздөрдөн сактасын, иштеринде дайым ийгилик көрсүн. Иманга, исламга ошондой кызмат кыла берсин, Чубак Ажыдай дагы көптөгөн алымдар чыга берсин элибизден, жерибизден.